Назарыңыздарда жаңылыктар маалыматтык программасынын дүйшөмбү күнгө карата чыгарылышы. Студияда мен Нургүл Курманалиева. Саламатсыздарбы? Алгач күндүн орчундуу окуялары. Кочкор районунун Мантыш айыл аймагына 7 айылды камтыган жаңы оорукананын пайдубалына капсула салынды. Облусубуздагы үй бүлөлүк дарыгерлер тобу эми электрондук кезек системасы менен бейтаптарды кабыл алмакчы. Темиртау жергесинде медициналык бет каптар жетиштүү деңгээлде. Бул туурасында бүгүн тийиштүү кызматтар тарабынан Нарын шаарындагы дарыканаларга жүргүзүлгөн рейд учурунда маалым болду. Нарын шаарынын 2019 жылдагы социалдык экономикалык өнүгүүсүнүн жыйынтыктарын жана 2020 жылга милдеттерин талкуулаган коллегиялык отурум болуп өттү. Анда 2020 жылдын 1 январына карата өнөр жай продукциясынын көлөмү 890,2 миллион сомго өндүрүлгөн. Физикалык көлөмдүн индекси 98,6%ды түзгөндүгү айтылды. Ошону менен бирге эле 2019 жылдын 12 ай аралыгында жеке ишкерлер тарабынан 9 чакан ишканалар ачылган. Жалпысы 105 жумушчу орunu түзүлгөн. Ал эми Нарын шаардык маданият бөлүмүндө дээрлик иш жок деп бааланса, номер 2 Валерий Чкалов атындагы мектеп гимназиясынын билим сапаты начар экендиги сын жаратты. 1 январына карата өнөр жай продукциясынын көлөмү 890 миллион сомго өндүрүлүп, өткөн жылы Нарын шаарында сүт жана сүт азыктары, эт, жүн жана жумуртка бетон өндүрүлгөн. Муну менен өнөр жай өндүрүшүнүн физикалык көлөмү 108,9%ды көрсөткөн. Чекене товар жүгүртүүнүн көлөмү 3 миллиард 22,3 миң сомго аткарылган деп билдирет Нарын шаардык мэриясы. Экономикалык чыныгуу өсүү темпи 9,9%ды түздү деп эсептеген бийлик Нарын сүт азык, сүт заводунун жана жеке ишкер тарабынан 9 миллион сомго таш, темир бетон чыгаруучу чакан завод ишке киргендигин жетишкендик катары белгиледи. Ошол кезде азыркы уже частный компаниялар келе баштады. Азыр өткөндө бизге салган компания айтып атат, бизге жер берип берсиңер, биз көп кубаттуу үй салып туруп, ошону ипотекага же мамлекеттик ипотека же түзмө сатууга шарт беребиз деп, ошондон сиз да ушул жагына көңүл бурсаңыз. 2019 жылы салык жыйымдарын чогултуусунун өсүү темпи 99,5%ды түздү. Ал эми 836 миллион сом инвестиция тартылып, жеке ишкерлер тарабынан жасалган тойканаларды жана соода түйүндөрүн кошпогондо, Нарын жаштары Ала Тоо стадионун оңдорсо эл аралык кайрымдуулук фонду ФАП куруп берген. Нарын шаарынын Борбордук Турдакын Усубалиев атындагы аянты заманбап реконструкциядан өткөрүлүп, үлүштүк дем берүүчү грант аркылуу 4 долбоор ишке ашып, жергиликтүү бюджеттин эсебинен өздүк салым катары 3 миллион сом жумшалган. Социалдык объекттер курулуш боюнча номер 9 мектептин 10 мектеп билесиз, бизде мынакындай айтылган магазиндин имаратында окуп атышат. Ошого байланыштуу биз сизге кайрылабыз. Бул боюнча буюрса сиздин жардамыңыз менен ушул положение аркылуу ушул 2 мектепти ишке бергенге аракет кылабыз деген оюбуз бар. Ал эми дагы бир орчундуу тармак Нарын шаарынын маданияты. Чакан жамаат эмгектенген шаардык маданият бөлүмүндө дээрлик иш жок деген жергиликтүү бийлик жылына жергиликтүү бюджеттин эсебинен 2 миллион сомдон ашык каралып жатканына карабай тийиштүү жыйынтык чыкпай жаткандыгын айтып, деги эле Нарын шаарына жакшы таасирин тийгизе албаган маданий бөлүмдүн кереги барбы же жокпу деген суроо койду. Өлі төрөлгөн балдардын саны былтыр 18 жылы 3 случай болсо, 19 жылы 7 случай болуп, 4 случайга көп болуп атат. Мунун баардыгы баягы профилактикалык жумуш ошо эненин боюнда бар кезинде дагы жер-жеринде КСВдагы учетко алган врачтар дагы энелердин тарабынан дагы жоопкерчиликсиз мамиле жасаган деген жыйынтыкка келип отурабыз. Өткөн жыл ичинде Нарында 971 бала жарыкка келип, 2018 жылга салыштырмалуу 30 балага көптөрүлгөн. Жугуштуу ооруларды алдын алуу боюнча жүргүзүлгөн анализде жалпысынан 542 учур катталып, 103 учурга өсүп кеткендиги байкалат. Сап башында ичеги карын оорулары, анан бурсулез, менингит, кызамык, эхникоккоз, паратит, аскаридоз, лямблёз дарттары катталган. Ал эми үй бүлөлүк зордук зомбулукта өткөн жылы кайгып өткөн эмес. Зомбулукту алдын алууда бир баланын ата-энесине эскертүү берилип,
ырайымсыз мамилеге дуушар болгон 4 бала аныкталып, бир ата-эне шаардык соттун чечими менен ата-энелик укугунан ажыратылган. Ошондой эле 4-кварталда ата-энесинин камкордугусуз калган 44 бала аныкталган. Штаттар караганда шаарда мүмкүнчүлүк жок. Шаар кичине мындай флагман болуш керек билим берүү кармагында. Шуну мен такай айтып келем. Эң биринчи билим деңгээлиңер жогору болуш керек. Шаардыкта жок дегенде 60%тан ары барып чыгыш керек. Ошондо мынакей шаарда действительно мына жакшы билим берилип атат. Бул жерде бардык жагынан мүмкүнчүлүк бар. Балдарды окутууга. Коллегиялык отурумдун соңунда облус башчысы Эмилбек Алымкулов үстүбүздөгү жылы кемчиликтерди жоюу менен башкысы өлкөнү санариптештирүү жана балдарды колдоо жылын эске алууну айтып, барандуу иштерди аткарууга бир нече иш тапшырмаларды белгиледи. Көбүнчө ушул балдарды коргоо жылына көңүл бурсаңыздар. Ошол балдарды коргоо боюнча кандай иш-чаралар болот шаарда. Эгер бизден түшүргөн иш-чарадан сырткары дагы өзүңөрдө кандай мүмкүнчүлүктөр бар. Шуну карап койсоңуздар. Санариптештирүүнүн экинчи этабы башталды. Нурзада Мукашева, Абсамат Дөөлөсбеков, Нарын шаары. Кочкор районунун Мантыш айыл аймагына 7 айылды камтыган жаңы оорукананын пайдаланууна капсула салынды. Имараттын толук бүтүшүнө 7 миллион сом каражатын Катар мамлекети бөлүп берсе, калган ички жазалгасы жергиликтүү ишкердин колдоосу менен ишке ашмакчы. Учурдагы имарат 1958-жылы ашар жолу менен салынып, колдонулуп келет. Жараксыз абалга кептелген үй бүлөлүк ооруканада 20дан ашуун бейтаптар дарыланса, аларга 10дон ашык ак халатчандар кызмат кылышууда. Кененирээк кийинки материал. Кочкор районунун Мантыш айылына жаңы үй бүлөлүк ооруканасынын пайдаланууна капсула салынды. Бул салтанаттуу иш-чарага Катар мамлекети 7 миллион сом бөлүп берип, ага 70 орунду бир кабаттуу оорукана курулмакчы. Мындан тышкары инвесторлор имараттын бүтүшү менен жаңы заманбап үлгүдөгү медициналык жабдыктар менен да камсыздарын белгилешти. Ошондой эле жергиликтүү жеке ишкер аркылуу ички жазалгалар да жазалмакчы. Эң негизги бардык айылдардын эң негизги көйгөйү ушу оорукана болуп эсептелип келет да көп жылдан бери. Кудай буюрса мына бүгүн ушул оорукана башталганда буга салым кылып Катар фондусу тарабынан 7 миллион сом акча каражаты бөлүнүп атат. Андан тышкары бизде ошол бул долбоор өзү ишке аша баштаганда биздин көзү өтүп кеткен биздин ушул жергиликтүү кеңештин төрагасы Таалай Курткаев Исмаиловичтин өзүнүн биринчи сунушу менен ушул долбоор башталган эле. Учурда 10дон ашык ак халатчандар эмгектеген имарат 1958-жылы ашар жолу менен салынган. Учурда авариялык абалда, бирок ага карабастан бул жерде эмгектеген кызматкерлер бейтапты карап, алардын саламаттыгына кам көрүп келишет. Биз бардыгы болуп 2 айыл өкмөттөгү 7 айылды тургундарын саламаттыгын сактоодо иш алып барабыз. Азыр канча киши бар деп? Азыркы убакта кыш күрөө болгондуктан жана курч оорулар кармап тургандыктан бөлүмдө азыр 5 бала жана 2 чоң адам дарыланып жатат. Мына ушундай самалыкка жергиликтүү тургундар да ыраазы, себеби жаңы оорукана салынып калса шарт дагы оңолот деген үмүттө. Учурда кайрылган бейтаптар ден соолугун текшертип, ар дайым көзөмөлдөп турушат. Эми жаңы больница салынат деп атат, ал салынып калса андан жакшы болот эле. Алыс жакка барбай эми бул больницабыз деле мына Союз кезиндеги эски больница, жаңы больница салынып шарттары менен болсо андан сонун болмок. Ошо бардык ошо демилге көтөрүп ушуну эметкендерге чоң рахмат. Биздин ахватчандарга да рахмат, ушинтип убагы менен бизге кам көрүп. Бүгүнкү жаңы салына баштаган имаратка жергиликтүү жашоочулар жана бийлик өкүлдөрү катышты. Алгачкы башталган ишке каалоо тилектерин айтып, баталарын беришти. Ал эми курулуш иштери толугу менен ушул жай айларына чейин бүткөрүлүп колдонууга берилмекчи. Ошондой эле 7 айылдын элине кызмат кылмакчы. Болот Шайлообеков, Кочкор району, жаңылыктар. Бирдиктүү салык декларациясынын формасы толтуруу жана берүү тартибине өзгөртүү киргизилди. Бул тууралуу мамлекеттик салык кызматынын басма сөз кызматы маалымат таратты. Тактап айтканда, бирдиктүү салык декларациясынын формасы тиркемелер менен толукталды. Анда салык төлөөчүлөр салык салуу объектилерин жана учурдагы жылга мүлк салыгы, жер салыгы боюнча эсептөөлөрдү көрсөтүшөт. Мында ушул токтом күчүнө киргенге чейин, башкача айтканда 1 февралга чейин салык декларациясын берген декларация
декларанттар такталган декларацияны тапшырууга милдеттүү эмес экендигин белгилейбиз деп кошумчалаган мамлекеттик салык кызматынан. Бирдиктүү салык декларациясынын формасы жана аларды толтуруунун тартиби өзгөртүүлөрдү эске алуу менен салык кызматынын расмий сайтын отчет формалары бөлүмүндө жайгаштырылган. Сыйлык сыймык демекчи кесиптешибиз Жапара Садыкказиева республикалык сынакта алдыңкы орунга татыды. Узаган 2019 жылдын соңку айларында өлкөбүздө адам укуктарынын сакталышы жана корголушу боюнча мамлекет кепилдеген акысыз юридикалык жардамдардын калкка жеткиликтүүлүгү боюнча журналисттер арасында сынак жарыяланган. Анда адам укук эркиндиги аталышындагы коомдук фонду Сорос Кыргызстан фонду жана мамлекет кепилдеген юридикалык жардам улуттук түйүнү тарабынан жарыяланган сынакта Нарын медиа борборунун жаңылыктар бөлүмүнүн ага редактору Жапара Садыкказиева жана башкы оператор Нурбек Рахмановдун жазаган теле материалдары экинчи орунга татыды. Мамлекет кепилдеген юридикалык жардамдын жеткиликтүүлүгүн анализдөө багытында калыстар тобунун алдында өлкө аймагындагы массалык маалымат каражаттарынын атынан жалпы 48 эмгек келип түшкөн. Сыйлоо аземи Бишкек шаарында өткөрүлүп, ага президенттик жана өкмөттүк аппараттан жогорку кеңештин депутаттары жана уюштуруучулар жеңүүчүлөр катышып салтанатты белгиленди. Биринчи орун ЛТР каналынын кызматкерлерине, экинчи орун Нарын медиа борборунун кызматкерлерине, ал эми үчүнчү орун КТРК каналынын кабарчысына ыйгарылды. Жеңүүчүлөр күбөлүк жана акчалай байгелер менен сыйланышты. Сынакка катышкан Азаттык коомдук телеканал баштаган белгилүү маалымдоо каражаттарынын арасында аймактагы медиа борборунда ага редактор кесиптешибиз Жапара Садыкказиева жана оператор Нурбек Рахмановдун жазаган эмгектери экинчи орунга чыгышы биз үчүн чоң сыймык деп белгиледи Нарын облустук медиа борбордун башкы директору Талант Дүйшеев. Аны менен катар сыйлык ээлерине бекем ден соолук жана чыгармачылык ийгиликтерди каалады. Облусубуздагы үй бүлөлүк дарыгерлер тобу эми электрондук кезек системасы менен бейтаптарды кабыл алмакчы. Анда система аркылуу бейтаптар ооруканада кезек күтүп турбастан дарыгерге сайт аркылуу алдын ала жазылса болот. Дарыгер электрондук кезек системасы менен катталган бейтаптарды сайтта көрсөтүлгөн убакытта кабыл алат. Теманы кийинки сюжет улайт. Нарын шаарынын тургуну Гүлзат Акималиева биринчилерден болуп дарыгерлерге көрүнүү үчүн ачылган электрондук системаны колдонууда. Дегенибиз, каарман 2-3 күн мурун дарыгерге кезекке туруу үчүн регистратура MedKG порталынын кызматын пайдаланган. Анын жыйынтыгы менен каарманыбыз электрондук кезекте белгиленген убакыт саатта дарыгерге эч тоскоолдуксуз кирип көрүнүүдө. Онлайн очередке туруп келип көрүнгөн бизге аябай эле ыңгайлуу болуп атат. Анткени мурун мисалы үчүн эгерде биз бияка келип 1-2 саат мурун очередь кезекке туруп, анан кезекти күтүп, арткысы ким деп бир сыйра урушуп, анан кирип чыкпыз да. Азыр болсо интернет аркылуу эле же телефон аркылуу эле кезекке турабыз, заранее элечи. Анан мисалы үчүн мен 2-3 күн мурун тургам, саат 10го кел деген, 10го келдим, кирдим өзүмдүн кезегим боюнча. Болгон доктор менен сүйлөшүп алып, азыр кетип бардым. Маалыматка ылайык, электрондук кезекке туруу үчүн үйдө олтуруп уюлдук телефон же компьютер аркылуу регистратура MedKG дареги боюнча дарыгерлердин бош убактыларын билип, жогоруда аталган дарек менен интернеттеги сайттын баракчасына кирип 3 жөнөкөй этап менен анкета толтуруу керек. Буга мисалы үчүн кандай катталыш керек? Биякта өзүнчө эмелерин да жазып койдук. Дарыгер электрондук кандай жазылыш керек? Биринчи жоосу баарыбыз деле интернет колдонгонду билебиз. Баарыбызда интернет бар. Ушу порталда любой браузер, мисалы үчүн Google каяк болбосунбу, регистратура MedKG сайтын аркылуу кирсе болот. Экинчи кадам андай шарт болбой калса, регистратурага чалып дагы турса болот. Үчүнчү уюлдук телефондоруңуздар менен дагы турсаңыздар болот. Төртүнчү регистратурага келип же бияка келип дагы очередке турса болот. Ошо баардык ошондо ар бир дарыгерге өзүнчө иштөө графиги кирген. Аларга да өзүнчө логин пароль берилди. Мисалы үчүн аяктан үйдөн болобу, аяктан каттап койсо, мисалы врачтарга өзүнчө автоматически түшөт. 2019 жылдын 1 ноябрынан башталган электрондук кезек системасы аркылуу ушул убакытка чейин шаар боюнча 1020 бейтап кайрылган. Электрондук система аркылуу бейтаптардын гана эмес, дарыгерлердин да убактыларын үнөмдөөгө шарт жаралып жатат.
Анан мурун болсо бир күндө бир 30 кишиге чейин жүрүп эле көрчүбүз. Баягы очередь келип ооруп келип деле көрө берчүбүз. Азыр өзүбүздүн убактыбыз да жакшы. Ар бир кишиге 25 мүнөт бөлүнгөн. Ошол 25 мүнөттүн ичинде дарыгер бардыгын көрүп, дарысын да жазганга үлгүрөт, аны каттаганга дагы бардык керектүү нерсесин жазап туруп, андан кийин үйүнө кетирип беребиз деле. Анан кайра кийинки келгенде кайра эле өздөрү жазылып эле ошо келе беришет. Анан азыр элдер деле көнүп калышты, уже жазылмайынча келбей калышты. Анткени талон болгондо кандай десек, бир киши киргенден кийин экинчиси талон менен кире бергенде уже үчүнчү киши талону жок киши кире албай калат. Анткени киргизишпейт өздөрү эле. Мен жазылуумун депчи. Анан азыр ошо бир колеяга түштүк, азыр жакшы болуп калдык. Маалымат катары айта кетсек, бул система 2019 жылы ноябрь айынан тартып Кыргызстандын бардык аймактарындагы үй бүлөлүк дарыгерлер борборлоруна киргизиле баштаган. Азима Жекешова, Бактияр Сарсаров, Нарын шаары, жаңылыктар. Бүгүн Нарын облустук бириктирилген ооруканасы менен биргеликте облустук монополияга каршы жана бааларды жөнгө салуу комитети Нарын шаарындагы дарыканалардагы медициналык бет каптардын баалары жана алардын санына кызыгышты. Рейд учурунда калаанын тургундары бет каптарга болгон муктаждыгы мурдакыдай эле экендиги белгилүү болду. Суроо талап өспөгөндүктөн баалар дагы өскөн жок жана бет каптын эң арзаны 4 сомду түзсө, ал эми сапаттуусу 10 сомдон сатылууда. Ошондой эле дарыканалык пункттарда жугуштуу оорудан коргоочу каражаттар 500дөн 2000ге чейинки өлчөмдө бар болсо, ал эми антибиотикалык дарылардын саны жетиштүү. Белгилей кетсек, жогоруда сөз болуп жаткан бет каптар бир эле колдонууга ылайыкташкан. Аны 2 саатка чейин эле колдонууга болот. Ошондой эле бир кардарга 20 даанадан ашык сатылбай тургандыгын эскертишет адистер. Аптекалардагы дары-дармектердин жана жеке максатта коргоо жаатында колдонуучу каражаттардын бааларына жана алардын болушуна мониторинг жүргүзүп атабыз. Бул иш-чара буюрса райондорго да жайылтылат. Азыр өзүңүздөр көргөндөй эле Нарын шаарындагы аптекалардын баарын көтөрүп жүрөбүз. Азырынча баардык аптекаларда жеке максатта колдонуучу маскалар жана дары-дармектер, температураны түшүрчү антибиотиктер бар, баалар көтөрүлгөн жок. Баардыгы тең мурунку баада сатылат. Эми спорт кабарларынан Нарын шаарындагы Токтосун Ташболотов атындагы муз аянтчасында хоккей боюнча Кыргызстандын чемпионаты болуп өттү. Маалыматка караганда 3 команда чемпиондук наам үчүн баш аягы күч сынашып, ал эми белгилүү себептер менен Жумгал районунун командасы келе албай калган. Жыйынтыгында Нарын шумкарлары Кыргыз темир жолу командасын 10-6 эсебинде утуп, Дордой Кыргыз темир жолу командасы 8-0 эсебинде жеңип алды. Ал эми Нарын шумкарлары Дордойго 1-15 упай менен утулуп калды. Белгилей кетсек, чемпионаттын 2-нчи айланпасы апрель айында Бишкек шаарында өтөт. Быйыл президент региондор өнүгүү деген жарыялоо берген. Ошого карата биз да хоккейди регионго алып чыгып, жалаң эле Бишкекти өткөзбөй, биз да ушу Нарын регионго өткөзүп, ошол жерде да хоккейчилер көбөйсүн, хоккейге келип балдарды берсин дегендей ниетте ошентип биякта өткөзүп атабыз. Ушуну менен бүгүнкүгө карата чыгарылган берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин YouTube каналыбыздан жана Facebook баракчабыздан да көрсөңүздөр болот. Эртеңки эфирден кайрадан амандашканча саламатта туруңуздар.